Бүгүнкү күндө 1 миллиондон ашуун кыргызстандык убактылуу чет өлкөдө жана алардын 700 миңден ашууну Орусияда эмгектенет. COVID-19 биринчи толкунунда көпчүлүк мекендештерибиз жумуш токтоп калгандыгына байланыштуу акча, азык-түлүк жана жатаганадан кыйналышкан. Мындан улам мекендештерибизге жардам көрсөтүү максатында Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдында атайын штаб ачылган. Мындан сырткары коронавируска чалдыккан же симптомдору байкалган учурда тез жардам чакыруу же ооруканага кайрылууда айрым учурларда тоскоолдуктар болгонун Мамлекеттик миграция кызматынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Майрамбек Бейшенов айтып берди. Бирок анын белгилешинче бүгүнкү күндө бул маселелер Орусиянын мыйзамдары менен жоюлду. Азыркы убакта пандемия боюнча российский законодательство порядокто өзгөрүүлөр киргизилген. Азыркы убакта любой жаран скорую помощь чакырса, ковид боюнча дагы иностранец болобу же башка мамлекеттен болсо дагы ошолорго биринчи жардам берилет. Майрамбек Бейшеновдун кошумчалашынча, милдеттүү медициналык камсыздандыруунун жардамы менен да дарыгерге кайрылуу оңой жана камсыздандыруунун эки түрү бар. ЕС киргенден кийин биздин мигранттарыбызга милдеттүү медициналык страхование пайда болду. Биздин мигранттар ошого ээ болушту. Ошонун ичинде биз ОМС деп коет, ОМСти алганга ээ болдук. ОМСтин ичинде как раз ушул жардам берилип атат да. Мигранттардын ОМС ала албай жүргөн мигранттарга медициналык жардам берүү боюнча айтып кетсек, анда ыктыярдуу медицинский страхование бар. Ошол ыктыярдуу страхование боюнча да медициналык жардам алса болот. Ошол үчүн ошондой тартиптер бар да, баягы милдеттүү жана ыктыярдуу медициналык кызмат. Кошумчалай кетсек, COVID-19 байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам Орусиядагы мекендештерибизде Кыргызстанга кайтууда көйгөйлөр жаралган. Алса Казакстан менен Орусиянын чек арасында жана Орусиянын аэропортторунда жумалап калып кеткен мекендештерибиз болгон.